Assalamu alaikum. Kırgızstanlıklar. Ya Allah. Hatırlattı raketa. Nah, bizde şunday жерге bir bul. Bileyim, korkup ketme. Луганский областын Новопавловка деген жери. Ушул жерге кандай келип калдым айтайын сизге. Жүрөк дух келет го тартарды. Азыр мына бул жер ушундай жер. Луганскийдин Новопавловка деген жери. Ысык Көл облусунун Ак Суу районунун Жергез айылынын тургуну. Фамилиясын унутуп калдым. Айбар деген киши, короче, бизди Урсеитов Айбар деген киши Крымда иштейсиңер деп ушундай жерге алып келип койгонда. Иштеген жер военный полигон, военный база, ошолордун ичин отделка кылабыз да. Мен келгениме 3,5 ай болду. 3,5 айдан бери акча да албадым, үйгө да кете албайтам. Акчам болгондо үйгө кетип калат элем. Атайын бизди алдап алып келип ушундай жерге иштетип атат да. Кыргызстандан бир 5-6 бала иштейт. Өзбекстандан көп, Түркменистандан көп. Алар да акчаларын ала албай, үйдөгүлөрүн алдап. Мына акча болот, тигине болот, бирөөсү Ростовдо жүрөм дейт, бирөө Краснодарда жүрөм деп үйдөгүлөрүн айтпайт да, ушундай жерде иштеп атканына. Жүрөк зүкүлдөп кетти, жарылып кетеби деп. Мына этаж мурун, этажда жарылган экен. Атышканбы, бир нерсе болгон экен. Новопавловкада могу мисалы домдо 3 ушундай семья эле жашайт. 3-4 семья. Новопавловканын өзүндө бир 60тан ашык эле адам бар. Убагында аябай көп болгон экен адам бул жерде. Бардыгы үйлөрүн таштап качып кеткен. Биз жүрөбүз ушул жерде иштеп, военный кемелерге полигон казармаларын салып берип, алданып ушул жерге. Урсеитов Айбарды үстүнөн жаза көрүп, үстүнөн арыз жазып, каматып алса, абдан сүйүнөт элем. Ошо алдаган үчүн. Мен сиздерге ушу Новопавловканы тартып, айылды бир айланып, айыл десем кандай район деп коеюн, ушундай жерде. Этажка жер үйлөр тартып айланып көргөзүп келейин. Биз жашаган жерлерге чейин. Урсеитов Айбар деген деле, бул Москвада дагы мошенник экен. Москвада да балдарды иштетет, зарплаттарын бербейт. Алдап, мына акча болот, тигине болот деп шылтап, акыры жок болуп кетет. Мен ал адамды өзүм тааныйм, менин эле айылыман болот. Ошого карасаңыздар, мен да алдап келип калганымда. Өзүнүн айылдагыларын алдап аткандан кийин ойлоп көрүңүз да. Тартууга да мүмкүн эмес, мен акырын киргизбей тартып кетип бартам азырчы. Военный полиция кармаса жайлайт. Айылда деген жаш кичинекей балдар өтө эле аз. Жалаң эле. Мына дагы крылатый истребитель учуп атат үстүбүздөн. Кеде түнү уктап атсаң, түнкү 2-де, 3-тө катуу жардыруулар болуп кетет. Ойгонуп, ey Allah дейсиң.
бизге жарылып кетпеди деп сүйүнөсүң, уктай албайсың таң атканга чейин. Үйгө кетейин десең кете албайсың. Акча жок. Өткөндө бир жума мурун жумушта иштеп атсак, биз 3 бала дронду көрүп калдык да, дрон учуп бараткан. Үстүбүздөн ойлогом Россиянын дрону деп. Ошону айтып, ошону ойлогу шактуу болбой, ошо дронду сууга атып түшүрдү да. Катуу жарылган да. Ошо асмандан жарылганда эле жерге кадимкидей волна берет экен. Жер титиреп кетет экен, ошо асмандан жарылса дагы. Могул жерлер полный жарылып кеткен. Араң өзүмө келдим окшойт. Коркуп кеттим чындыгында. Бул жерде адамдар жок, тишина. Алдыман чыкса көбүнчө военныйлер чыгат. Бул качан жарылган мен билбейм. Тетиги могул жер общежитие. Общежитияда жарылган экен, үстү снаряд түшкөн экен бул жерге. Кыргызстандык адам ит эле адам экен. Атып эле салыш керек, эмне кылыш керек? Биздин кыргызстандыктарды, не только кыргызстандыктарды, мусулмандарды ушундай жерге алып келип жумушка салып атканына. Общежитие өрттөнүп кеткен. Бир карап көрөйүн дейчи. Эмнелер бар экен? Шахта Новопавловская. Көрдүңүздөр, жарылып кеткен. Эми ойлоп басайын, үстүмө урап түшүп кетиш да мүмкүн. Согуш болгон жер. Мусор болуп кетип турбойчу? Үйгө чейин балдарды тартпай эле коеюн үйдөн. Коркушат так, биз камалып кетебиз депчи. Эми бизде күнөөбүз, эч кандай күнөөбүз жок. Бизди алып келип иштеткен адам ошо Сейитов Айбар, ошонун баардыгына жооп бериш керек. Бизди алып келип иштеткен ушу жерге. Кыргызстандын жараны бар, Өзбекстандын жараны бар, Түркмөнстандын жараны бар. Мен келердин алдында 28 июлда алар мен башына келгенде Шахтерскийде иштедим. Ал жерде военный базада жашадык. Ошо мен келердин алдында мурун бир ошол жакта нефти база бар болчу Шахтерскийде. Ошол жер жарылган экен, эски база. Ошондо кыргызстандык балдар да көп болчу экен, өзбектер да. Ошондо кетчүсү кетиптир ошого эртеси эле жарылгандан кийинчи. 300-400 метр жакын жарылган экен. Снаряддар түшкөн экен. Калганы калып кетишиптир ошондон коркпойчу жарылган жерден.